Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Талаш шаарынан Чыңгыз Айтматов көчөнүн боюнан ушул жерде 6 сотукта жайгашкан там сарайы менен сатка коюлуп атат. Бул тамдын өзгөчөлүгү эки тараптуу көчөгө карайт. Бир тарабы ушул Чыңгыз Айтматов көчөгө карай турган болсо, бир тарабы там турган жагы Мира көчөгө карайт. Так дареги Мира көчөсү 1А. Мындай эки тараптуу көчөгө караган үйлөр, участоктор өтө сейрек кездешет. Ушундай трассанын боюнан участок там издеп жүргөндөр ориентирин түшүндүрүп берейин. Ногу жаңы радонго кайрылган поворотко бир аз жетпейт, 3 там жетпей. Ушул жерде серебристый краска менен боелгон, евро забор менен тосулган үйдү көрө аласыздар. Бунун участоктун жалпы размери көчө тарабы 18, ал эми узундугу 43. По факту бул 6 сотуктан бир аз көбүрөөк. Мен ичин тышын баарын тартып берейин. Бисмилла. Киргенде бул жерде чөпканасы менен жакшы сарайды жаңы салган, бардык видео камералары менен, прожектор менен. Бул жерде азыр арашандарды багат, келип кой баксаңыздар да болот. Мынакей ушул көчө тарабына, ушу боштук жерге кандай бизнес кылсаңыздар дагы ылайыктуу. Бул үйгө жашап, бул жакта бизнесиңиздерди кыла берсеңиздер сонун болот. Мен азыр наркы бетин жана үйдүн ишин баарын тартып көргөзүп берем. Бисмилла. Мен азыр наркы бетти көчө тарабын бир көргөзүп берейин, андан кийин үйдүн ичине киребиз. Мына туугандар, бул Мира көчөгө караштуу жагы. Мен үйдүн Мира көчөдөн көрүнүш жагын көчөдөн көргөзүп берейин. Мынакей туугандар, бул Мира көчө тарабы дагы тосулган. Радом жагы менен кирип келсеңиздер болот бул жака. Бул жагы Мунира супермаркет менен да кирип келсеңиздер болот. Мира көчөсү 1А даректе. Мына айнектердин тегерегине баарына багеттер коюлган, сырты декор шуба чачылган. Бисмилла, анда үйдүн ичин тартып берейин. Киргенде эле бул жеринде мына стоячий жакшы печка коюлган, үйдүн ичи аябай жакшы жылыйт дейт. Бул жер натяжной потолок, бул жер коридор десек да болот. Наркы бетке, берки бетке өткөнгө. Кухнясы бул жагында. Ушул үйдүн ичинде эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат туугандар. Центральный водопровод кошулган бул жака. Бул жагында санузел. Мынакей душу, унитаз, раковина, Аристон бардыгы калат туугандар. Чоң тамы, бисмилла. Киргенде бул жерде ТВ зона, холл десек дагы болот. Холдон сол жака бир балдардын уктоочу бөлмөсү. Үйдүн ичинде евро ремонт жок, акита шакталган боюнча турат. Бул жагында зал. Радиаторлардын бардыгы кенен коюлган, үйдүн ичи кышында да аябай жакшы жылыйт дейт. Бул жагында ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына ушул мебелдерден бери калат туугандар. Көрүңүздөр, ушундай эки көчөгө караштуу участоктарды табыш чынында эле кыйын. Баасын $105,000 сурап атат, варианттарды карайбыз дейт. Кимге жакса экрандан номерге чалып байланышып көрөсүздөр.